Салам барыңыздарга, кутмандуу кечиңиздер менен биздин бир жумалык 7 күндүк марафонубуз бүгүн старт алды. Бул записте көрөбүз деген айымдарга барыңыздарга ысык салам. 7 күн бою подряд сиздер менен түз эфирден көрүшөбүз. 7 күн бою подряд сиздер менен түз эфирден көрүшөбүз. Кандайсыздар? Марафонду, мен түз эфирлеримди күткөн айымдар барбы? Кандайсыздар? Столько заявок на участие уже. Сонун сакталабы эфир дейт. Постараемся. А вообще, как раз таки, сакталбашы керек. Себеби дегенде дисциплина деген тема, да? Бүгүн биз 7 күндүк марафонубуздун биринчи темасы дисциплина. Эртең болсо энергия жөнүндө сүйлөйбүз. Бүрсү күнү бир гана акча кантип 100 000 табыш керек, СММ деген эмне эмес. Вообще эле ой жүгүртүү, мышленияны алып атам да. Себеби дегенде мага азыр нолдон келген айымдар дагы, даже 100 000, 200 000, 300 000, миллион төлөп келген айымдардын эң биринчи үстүндө иштеген нерсе бул ой жүгүртүүсү. Кээ бирөө мисалы үчүн кымбат сата албай, арзан сатып, же ар кандай ой жүгүртүү мышление болуп атпайбы? Ошол мышление менен жана дисциплинанын үстүндө иштешебиз көбүнчө. Бул менин кайним 7 жылдан бери биз менен бирге турат. Балким силер стористерден көрбөй жүрөсүздөр. Сиздерге жаңылык болсун. Кайним менен кошо жашаймын. Вот. Столько заявок на участие. Всем привет, девочки. Я знаю, что вы будете смотреть еще в записи, поэтому в обязательном порядке я хочу, чтобы вы не просто так смотрели на меня и записывали все мои эфиры. Давайте биринчи таанышайлы. Ким мени тааныйт? Кичине өзүм жөнүндө болсо да кичине айта кетейин, же анын кажети жокпу? Жана кайсыл тилде алып барайын бул эфирди? Орус тилиндеби же кыргыз тилиндеби? Себеби дегенде записти дагы көрүшөт айымдар. Если желательно, кыргыз тилинде алып баргым келет эле да. Себеби дегенде мен өзүм орус мектепти бүтсөм дагы, орусча түш көрсөм дагы кыргызча сүйлөгөнгө аракет жасайм. Жана баары бир кыргыз болгондуктан кыргызча сүйлөп, билимди кыргызча бергенде денеме, мээме жакшы сиңирет. Ошон үчүн кыргызча, да, я за кыргызча, жүрөгүм кыргызчаны каалап атат. Аралаш, ооба, өзүм аралашмын, ошон үчүн мага да окуучуларым аралаштар керек. Кыргызча дегенде эми бытовой кыргызча эле сүйлөйбүз. Кыргызча дейт. Рахмат, ыраазымын, сонун. Эң негизгиси инсайттарды мындай блокнотко караңыздарчы, мына вот билимге умтулган айым, мына даже мен отурган жеримде мына мунун баардыгы менин миллиондор, мына. Мунун баары менин миллиондорум. Билимдер, дептерлер, конспекттер. Благодаря этим знаниям, билимдин аркасынан көп ийгиликтерге жетип атам. Билимдин аркасынан акчалар келип атат. Ошондуктан бүгүн эң биринчи эле алгачкы тема бул дисциплина жөнүндө сөз кылгым келет да. Эмне үчүн бүгүнкү эфирди мен даже сактабаш керек деп атам? Себеби дегенде биз азыр силер ушул мындай бир кантип кундуз ушундай энергично, кантип эле ушулга чоң акчалар келип атат, кантип бул баарына успевать этип атат дейсиз да. Ошол бир секреттерди билиш үчүн, чоң акчалар келиш үчүн, кандайдыр бир фишкаларды алыш үчүн, энергияга толуш үчүн келиңиздер да турабы бул эфиргечи? Мына записте да көрөсүңөр. Бирок эмне үчүн 2500 адамдын ичинен бул жакта 50 эле адам отурат эфирде? Ооба, дагы азыр да көрүп башташат. Себеби дегенде дисциплина. Көп ийгиликтүү дагы айымдар келет. Менден да акылдуу айымдар келет, бирок дисциплинасы жок айымдар келет. Ошол айымдар мага акча төлөп, дисциплинага салчы, мени урушчу, өпкөмдү үзүп туруп ийгиликке жеткирчи деп суранышат. Ишенесиздерби? Менде болгону дисциплина бар. Контроль бар, строгость бар. Адам өзүнүн көчүгүн тургузуп туруп, ишке сала албастан башка адамдарга барат экен да. Себеби дегенде миң акылдуу болуп, сен жазабасаң, эч бир результат болбойт. Я прям гарантирую. Хоть миллион курс окусаң, бирок сен эч нерсе практика жүзүндө кыймыл аракетке жазап, действие кылбасаң, результат болбойт. Ошол себептен дисциплина бар үчүн, системность бар үчүн сөзсүз түрдө ийгиликтер келет.
Запростор көп экен, келиңиздер мен теманы бир аз айтып берейин, андан кийин суроо жооп кылалы. Приблизительно биздин эфир 1 саат 20 мүнөткө чейин болот. Анан эфирди, теманы бир жарым саат айтып берейин, андан кийин суроо жооп кылалы. Суроолоруңуздарды бериңиздер. Суроолорго мен аягында жооп берем. Андан кийин буяка заявка таштасаңыздар, өзүңүздөр мага дагы суроо берсеңиздер болот. Билесиздер, мен бир берген суроого төкпөй чачпай баардыгын как оно есть жооп берем. Ошондуктан мындай эфирге суроо жоопко попасть, это будет крутая возможность. Окей. Саламатсызбы дейт. Саламатсызбы. Аралаш дейт. Хорошо. Дисциплинаны эмнеден баштайбыз? Эң эле биринчи максаты жок адам дисциплинага түшүштө бир аз оор болот да. Ошондуктан эң мага эмне жардам берет дисциплинага түшкөнү? Максат. Менин максаттарым бар. Ошол максаттар мени уктатпайт. Ошол максатка жетем деп мен сөзсүз түрдө дисциплинага түшөмүн. Мен үчүн кандай десем, сиздерге балким бир фишка болот. Кандай мен өзүм колдонгон бир нерселерди айтып берейин. Эмне чындап эле мага жардам берет? Бул мисалы үчүн мындай бир школьный дневник 40 сом турат. Купите хотя бы такой школьный дневник. На. Воскресенье сиз эс аласыз, ар бир күндү ушул жакка жазасыз. Элементарно. Мен буну кылам, тигини кылам дегенде мына понедельникте саат мынчада балдарым садикке алып барып келгенден 1 саат басам. Андан кийин келип үйлөрүмдү, үйүмдү 1 саат жыйнайм, 2 саат жыйнайм, андан кийин сабак көрөм, монун баарын аткарам, кечинде отуруп алып туруп баарына галочка жазасыз. Кылдым. Ошентип күнүгө кимге консультация бересиз, ким менен жолугасыз, бир жума мынтип алаканыңызда, көз алдыңызда болуп туруш керек. Бул сон техника. Мен силерге мындай кымбат блокнотторду, даже именной блокнотторду подарок кылышат кыздар, бирок мондон өтөрү жок. Себеби дегенде монтип ачканда бүт жума, вся неделя перед моими глазами. Она легкая. Я еще пользуюсь вот такой резиночкой. Мындай койгондо эле сразу бул жума мага көрүнүп турат. И сумкамда бул нерсе турат. Все открыла, посмотрела. Бул жумада ким менен жолугушум бар, ким менен консультациям бар, саат канчада мен буга барам, саат канчада буга чалышым керек. 20 мүнөт, 30 мүнөт консультация бар, кандай. Все, что нужно мне, ушул жака бардыгын мен жазып турам. Бул эмне үчүн мен мунун бардыгын, то есть өзүм колдонгон фишкаларды аянбастан силерге берип атам. Себеби дегенде жашоодо өзү ушундай экен да. 1000 миллиондоп билимдерди алсаң дагы, сен анык монтип кээ бирөө сараң болот го, жадный болот деп. Бул менин гана билимим, а бул сенин гана билимиң. Бул меники гана, а сен менден өсүп кетип өтпөш үчүн сага мына моун эле берем эмес. Канчалык ошону берген сайын сен жашоодон бир нерсе алыш үчүн биринчи бергенге даяр болушуң керек экен го. Кээ бирде сен кээ бир адамдар ушунчалык сараң болот го, даже жакшы сөзүн аяшат, жакшы сөзүн, кээ бирөө мисалы үчүн жакшы мамилесин аяйт, кээ бирөө биринчиликти берем деп аяйт, кээ бирөө мисалы үчүн мыкты анализ кылганын, кээ бирөө максаттарын аяйт, кээ бирөө болсо өзүнүн ушинтип коммуникация жөндөмүн аяйт, адамдар менен жакшы сүйлөшө билем, мен жакшы сатам дегенди үйрөткүсү келбейт, кээ бирөө өзүнүн комфортун түзөт, башкаларга комфорт түзгүсү келбейт. То есть биз өзүбүзгө гана комфорт түзбөстөн, башкага адамдарга, элге комфорт түзгөнү билсек, ошол эл бизге сөзсүз түрдө акча алып келет экен. Ошол элдер бизге акча төлөгөн. Жетинчиси бул энергия. Мисалы үчүн силер сурап атпайсыңарбы, Кундуз, каяктан энергияны аласың? Откуда ты такая энергичная? Где ты берешь эту энергию? Деп энергия жөнүндө эртең сөз кылабыз, бирок я готова поделиться с вами, откуда я наполняюсь энергией. Как я куда я трачу? Куда я не трачу энергию, да? Мунун бардыгын эртең сүйлөшөбүз, бүгүн көбүнчө дисциплинага, да? Андан кийин бул 8-чи компетенция эмнеден турат? Бул трудоголизм, практичность, результат. Кээ бирөө иштерман болот, кара жумуштан качпайт. Ошол өзүнүн мындай эмгекчилдигин дагы кээ бирөө аягандар болот. Кээ бирөө өзүнүн духовность, өзүнүн мындай верасын аяшат экен, да? Ошондуктан биз эмнеге күчтүү болсок, ошонубузду аят экенбиз да, жадность. Жадность она появляется тогда, когда у нас нехватка энергии. Энергия жетишпегендиктен бизде сараңдык пайда болот да. Сараң
Сараңдык качан пайда болот? Качан бизге энергия жетпегенде, сүйүү жетпегенде. Ошол сүйүүнү жолдошуңан, ата энеңен албагандыктан сен акчадан издеп баштайсың да, акчадан. Акча тапсам точно бактылуу болом. Акча тапсам ата энем мени сүйөт. Акча тапсам жолдошум астында мен көрүнүктүү болом. Туугандарым чөгүлөтөм. Албетте акча биздин жашоого керек, бирок бул вот эти все черные дыры, которые у нас есть внутри, мы пытаемся загладить деньгами. А в конечном итоге мы потом чувствуем себя несчастными. Поэтому бул баланста жүрүшүбүз керек да, сөзсүз түрдөчү. Ар бир жумуш, мисалы үчүн сиз азыр 0дон баштап жандуу подписчик топтогум келет, бир айда 1000 подписчик, бир айда 2000 подписчик, 3000 подписчик жандуу, 5000 подписчик топтогум келет дегенде, элементарный мой совет прост. Начни каждый день выкладывать 2-3 рилс. 2-3 рилс күнүгө чыгарганды үйрөн. Ошол рилстерди чыгарганда 1 ай, 2 ай, 3 ай чыгарып туруп анан результат болбой атат десең, 1 жыл чыгар деп айтам да. Себеби дегенде результатка жетиш үчүн системность и дисциплина керек. Эфир сакталабы кунзеже? Жок, ушундай вечно жумушун, вечно бир нерселерге шашып кетип аткандардын. Сиз эфирден чыгып кетсеңиз, демек сизге бул нерсе кереги жок экен да. Эфирди даже сактабашым керек. Эфирди мен дисциплинага, эгерде действительно бояка сонун информацияларды берип айтып туруп, эфирди сактабашым керек, колдон келсе. Себеби дегенде сиз эфирди кайра келип көрбөйсүз. Азыр чыгып кетесиз, ой эртең көрөм, бүрсү күнү көрөм, ой бул жумушум чыкты, конокко барыш керек деп жүрө бересиз, өмүр көрбөйсүз, өмүр кылбайсыз. Мен мындай информацияны мага 100 000 деп, 200 000 деп келгендерге айтамын. Эфирди сактабашым керек. Эфирди сактабашым керек. Ошондо сизде результат болот. Ооба да, жандуу отуруш керек. Качан результат аласыз? Энергия, билим энергия менен берилет. Энергия жок болсо, сен мугалимиңде билим сага сиңбейт. Кыргыз болсоң, кыргызча оку. Ошол сага сиңирет. Денеңе сиңирет, каныңа сиңирет, башыңа сиңирет. Анан сен ошону кыймыл аракет жасасаң, сөзсүз түрдө результат болот. Ошол инсайттарды сиздер өзүңүздөргө алыңыздар. Эмне үчүн 7 күн бою ушакта подряд 1 сааттан, 1,5 сааттан мен сайрап, энергиямды коротуп отурган атам. Как вы думаете? Перед тем, как взять что-то в жизни, что-то большое, мне нужно научиться отдавать не только мне, барыңыздар, алардын берери бар деп. Туурабы? Эмне үчүн ар кандай событиялардын астында, мисалы үчүн ушунча билим алып атам, мен айтып атпайм, ой мына 300 000 окуп атам, ой мына тигиз эме наставнигиме 400 000 окуп атам, ой мына сопровождениеда мындаймын, ой орустардан окуп атам 300 000, ой мен 11 наставнигим болгон деп мактанып атам, Эми, кана ушунча билимди алып окусам, будь добра, пожалуйста, ушу 100% хотя бы 10% элге мындай бесплатно деле берип койчу дейт да. Себеби дегенде адам өзү сараң болгондо, адам өзү бир силер ушул эфирден бир инсайт алып, өзгөрүп, мотивация алып, ой жүгүртүңөр өзгөрүп, мен силерге полезный болсом, менин дагы жараткандын астында мындай даражам көтөрүлөт. Биз окуп келгенден кийин бизге 50 адамга бесплатный консультация өткүлө дейт. Билим качан сиңирет? Мен монтип сүйлөп адамдарга бергенде мага сиңирет. А эгерде мен катып алып, жок, мен булага билимдерге акча төлөдүм, бул меники гана, мына, монун бардыгы менин тетрадьтар, мунун бардыгы меники, мунун баары меники, менин гана билимим деп отурганда, билим унутулуп калат, сиңбейт. Билбейсиң. Наоборот, адамдарга берип, сүйлөп, окутуп баштаганда дагы билим келет. Ошол теорияда алган билим келип баштайт. Кыргыз тилинде так даана сүйлөгөнүңдү абдан баалайм дейт. Вау! Сонун. Мени орус келин дешет да негизичи. Рахмат. Чынында сиздерге да айткым келет. Кыргыз тилинде сүйлөп блог алып барсаңыздар, сөзсүз түрдө бир бул биздин кандайда энергиябызда көтөрүлөт экен. Биздин ата тектен энергия келет экен. Кыргызский рынок пустой. Даже врачтар орусча сүйлөп баштады. Мурун орусча блог алып барган врачтар кыргызчага өтүп атышат. Эмнеге? Себеби дегенде орустар менен чоң гиганттар менен конкурент болгондо биз аларды ута албайбыз. Биз андан көркө өзүбүздүн тилге, өзүбүздүн рынокто басым жасасак, ошондо көп акча табасыңар.
Инстаграмдан көп акча табам десеңер, кыргызчага өткүлө, кыргызча сүйлөгүлө, кыргызский блог алып баргыла. Вот я вам пример, мен орус мектепти бүткөм, орусча түш көрөм, бирок кыргызчага басым жазайм. Албетте аралаш болуп кетет, себеби дегенде жашоодо өзүм ошондой сүйлөйм. Туптура нукура адабий тилде сүйлөгөн көрө элекмин, андай тилде сүйлөй албайм, бирок түшүнүктүү, жеткиликтүү. Итак, смотрите, мындай да, сен сүйгөн жумуш менен алек болгондо, максат койгондо, сен ошол максатка карай жол, эгерде сен чындап сенин максатың болгондо, сен ошолго жетет экенсиң. Вот мы сколько подаем грин-карту, я, оказывается, внутри вообще не хочу в Америку. Мен өзүм экенимен кетким келбейт экен да, поэтому я поняла, почему мен тип натвали, каалабай жазайт экенмин ошону. Же болбосо мага канча азыр мына эки продюсер келип, давай сени именно психология жаатында запуск кылалы деп атат. Мен жүрөгүм менен ал нерсени каалабагандыктан, жок, эртең, бүрсүгүнү деп жүрүп турмун да. Адам өзү каалаганда аны аткарат экен да. Ошон үчүн истинное ли мое желание или не истинное деп өзүңө суроо бергенде ал нерсе чыгат экен. Ошон үчүн вам нужно знать ваши истинные желания. Мен ушинтип отуруп алып туруп, что я хочу деп өзүм менен отуруп спокойно, когда сижу, я поняла, что я хочу просто отельге барып, номер снять, өзүм жалгыз, бекинип алып уктап, анан ойгонуп, телевизор көрүп, сонун тамак жеп, бассейнге түшүп, кайра келип уктап, без детей, чтобы детей муж посмотрел на выходные, да? Я хотела вот такой отдых. Это же элементарно, понимаете? Я не хотела полететь в космос, я не хотела сверхъестественного. Я хотела просто вот человеческого вот этого отдыха. Поэтому өзүңүзгө суроо бериңиз. Эмнени каалайм депчи? Эмнени каалайм? Азыр эмнени жазашым керек деп. И эң негизги нерсе мына ушул. Ушундан башташ керек, сөзсүз түрдө. Ушундан баштайбыз. Жана именно менде трекер привычек бар. Трекер привычек. Так, трекер привычек, где он у меня? Алгоритм запусков деп телеграм-каналда биздин чат бар. Ошол жака трекер привычекти салдыртам. Ошону вы можете распечатать, ошону колдонуп, мен дисциплинага вот күнүгө эмне жазашым керек? Күнүгө бир рилс чыгарышым керек. Күнүгө эмне жазашым керек? Күнүгө мен хотя бы 5 сторис тартышым керек. Бул привычка. Мен максат коем, мисалы үчүн, биз жазабыз да, трекер привычекти өзүңүз телем деп чийип жазсаңыз болот. Бирок мен ошо разработанныйды да берем силерге, вы можете распечатать и им пользоваться. Бул жака жазасыңар. Күнүгө 20 мүнөт басам. Или жарым саат, 1 саат басам. Балдарым садикке жөнөтөм, анан прогулка кылам. Же болбосо балам менен прогулка кылам, же болбосо коляска менен басам. Физическая активность, как раз таки она сжигает жиры. И второй момент, басканда бояктагы хаустар, бояктагы тревожность бардыгы кетет да. Бул энергия да берет. Себеби дегенде басканда буттан энергия өйдө көтөрүлөт. Экинчиси, 5 сторис тартам. Макул, бул жакта блогтору көп айымдар бар болушу мүмкүн. Өзүм үнүм жакпайт, кебетем жакпайт, мен сүйлөйм, үйүм инстаграмный эмес деп толтура шылтоолорду айтсаңар, анда өзүңөрдү эмес, эшикте бүгүн сонун күн деп закадровый сүйлөп баштагыла. Там, я не знаю, телефон аласыңар дагы, там, бүгүн сонун күн, бүгүн жаан жаап атат, жамгыр силерге жагабы, либо же бүгүн кофе ичкени келдим, балдарымды садикке жөнөттүм, кофе алганы келдим, өзүм менен өзүм отуруп алып, ушинтип кофе ичип, ойлонгонду жакшы көрөм, өзүмдүн жакшы көргөн инсайттарымды, максаттарымды жаздым и так далее, да? То есть вот с этих моментов у вас начинается. Дальше что у вас? Тойго бардым, или же момдай алдым, өзүңдү көрсөтүп албай атсаң, хотя бы за кадром ошол нерсени акырындап айтып, же болбосо фотолорду чыгарып, ой жүгүртүңдү акырындап жазып бассаң болот. Дальше что? Негизи дисциплинада, мен негизи чөйрөгө барганда, ну это моя данность, номер 1 болгум келип да. Азыр ал нерседен мен мындай отказалась. Я поняла, что суть не в том, чтобы быть там номер 1. Я даже в очереди хотела быть номер 1, потому что у меня такая данность 1,9 миң, да. Элестеткиле очередьте даже биринчи болгуң келип, жарым саат эрте барганың.
ошондой адамдар болот экен, ошол менмин да. Даже свиданияга мурун балдар менен чыкканда 10 мүнөт эрте барып, кечигип атса, неге кечигип атасың деп туруп, мен сени 10 мүнөт күтөм деп туруп, келбесе телефонду өчүрүп туруп үйгө кетип калышымын, элестетиңиздер. Бул эми албетте мүнөздүн, данностундагы негизи бирлер ушундай болот экен. Бул это с детства у меня прям такое встроенное качество, которое действительно бул и минус, и плюс экен да. Любой встречага, ооба, бирбизде экөөбүз. Эме да. Любой встречага бүгүн эле, мисалы үчүн, эртең менен менде 1 жылдык наставничестводо окуп аткандарды офиске чакырдым да, саат 10-гоч. Бирөөсү жазды. Ой, мен уктап калыптырмын, 11-ге келем дейт. Ошол жерде мен жарылып кеттим. Что вы понимали? Говорю, кандай дисциплинасы жок аял. Бул кандай ушундай мамиле кылат. Мен убактымды арнап келип атсам, эмне үчүн бул ушундай? То есть не может быть у меня такого, чтобы я проспала, еще что-то сделала. Ладно, да, может, 1 жылда 1 жолу болот да. Анан ушул привычканы өзүңө внедрять этиш үчүн, эгерде сиз ушул жактан аксап атсаңыз, дисциплинасы күчтүү, ошондой бир чөйрөгө барып, надо привить вот это качество. Мстительный почему-то дейт. Ага, вот. Дальше что? 5. То есть очень важна дисциплина. Очень важна дисциплина. Джан, что случилось? Сейчас. Папа пришел? Сейчас он подойдет. Аке пришел. Аке пришел. Очень важно прививать себе вот эту привычку и дисциплину. Ага, потому что миң акылдуу болсоң дагы дисциплина жок болсо, сөзсүз түрдө ийгиликке жетиш бир аз оорураак болот. Элементарно мына силер баарыңар Инстаграмда отурат экенсиңер, Инстаграмдан аркылуу келип аткандыктан, демек Инстаграмда иш алып барасыздар. Демек бир нерсе сатасыздар, же болбосо вы потребители, да? Же болбосо Инстаграмдан бир нерсе жумуш баштайын деген айымдарсыңар да, ниеттериңер ошондой. Ошондуктан вот элементарная рекомендация для вас это вот пишите, да, список бул жакачы. Күндө сторис жазайм. Макул өзүмдү көрсөтпөсөм дагы даяр стористерден баштайм. То есть бул сизге привычка болуш керек. Көрдүңүздөрбү, менде мисалы үчүн Белла Стелла основной аккаунтта күндө сторис кетет. Для меня это привычка. Это не работа, это привычка. Второй момент, күндө рилс чыгат. Көрдүңөрбү? Күндө 1 эмес, 2 рилс чыгат. Бир рилс күндө чыкпай калса, башым ооруйт менин, честно. Это привычка. Нургулеже, не обижайтесь. Я как оно есть говорю. Бүгүн катуураак сизге айтып койсом да кечирим сурайм сизден. Это для того, чтобы вы росли, для вашего роста. Эгерде мен силерге күйүп бышып, өзгөрүп, ийгиликке жетип, киришилерге жетпей эле койсун десем, анда мен баары сонун ийгилик деп коймокмун да. Ошондуктан бул чындык айтып билем, чындык адамга жакпайт, бирок ошондо гана өсүүлөр болот, трансформация болот да. Үчүнчүсү, мына мен айтып атам, күнүгө балдарымды садикке жөнөтүп коюп, мен 20 мүнөт 1 саат басам. Экинчиси, эме кылам. Күндө 1 рилс жөнөтөм. Жок, мага 2 рилс максимально, да, 2 рилс чыгарам. Күнүгө кечинде там дуа окуп, Кудайга жалынам. Күнүгө эмне кылам? Там 10-дон 20-дан приседание кылам, менде болуп арыкта албай жүргөн айымдар барбы? Биздин шылтобуз, убактым жок дегендей. Андан кийин эмне кылам? Күнүнө 10-дон кем эмес сторис жазайм, эми өзүмө. Мисалы үчүн жаңы баштап аткандарга хотя бы күндөн 3-5 эмес сторис жазайм. Даяр сторис. Бизде рилсти кайсы убакта чыгарыш керек дейт. Неважно, 2-3 3-төн стористен рилстен чыгарыңыз, эртең менен кечинде, эртең менен 10-го чейин, кечинде 6-7де. Элдин баары жумуштан келгенде, жумуштан келип үйдөн тамак ичип, эс алып, диванга жатып алып, Инстаграмга кирип эс алгысы келет. Ошондо сиз монтип эле чыга калыңыз, жадырап, жайнап, күлүп, сонун пайдалуу рилстериңиз менен. Ошондо көбүрөөк адамдар сизди көрөт, ахватыңыз көрүлөт, Чисто мындай логически, если посмотреть. Суббота, воскресенье хотя бы отдых алып койсоңор болот. Ну, можно даже пускать рилс. Меники, мисалы үчүн, неважно, любое время кете берет. Негизи мындай
уақытқа деле маани эмес, эртең менен кечинде кетсе болот. Эгерде сиз действительно хочу десеңиз 3 рилс жасасаңыз да болот. Анан азыр мен рилс боюнча да сабакты окуп атам. Кеп эптеп эле рилс чыгарганда эмес, кеп ошол көп просмотр, көп сохранение, көп поделиться алып келген рилстерди да жазоодо бул да сонун ыкма экен. Сонун анындагы бир билимдери бар экен да. Ошондуктан хотя бы для начала, ой, рилстин да окусу бар экен, аны окуш керек экен дебестен, бар нерсеңизди чыгара бериңиз. Себеби дегенде, идеалдуу момент күтсөк, ал нерсе келиши оор болот. Красивая. Я красивая, жаным, спасибо тебе. Идеальный курс жазам, идеалдуу момент күткөндө ал момент эч качан келбейт. Ошон үчүн лучше не идеально сейчас, чем идеально никогда. Вот это инсайт мой, это мой самый главный инсайт. Идеальный момент болот. Азыр там жолдошум келет, балдарымды карап турат, а мен идеальный боенуп алып, макияж, прическа жасап алып, силерге келип бояка сабак өтөм деп отургуча, мен мына майлуу чачым менен, без макияжа, благодаря маске чыгып. Самое главное это мне передать вам знания. Самое главное это передать вам знания. Правильно, девочки? Вот. Үчүнчү, бул жакка эмнени жазабыз? Мен мисал үчүн каждый день обнимать своих детей. Балдарымды, кыздарымды кучактап, өпкүлөө, сүйүү берүү деп да жазып койгом да. То есть бул да мага привычка, дисциплинага түшөм. Улам карап турам. Анан ыраазычылык жазуу дейм. То есть менин тетрадим бар, бул жакка ыраазычылыктарды өзүмө жазам. Эмне үчүн? Выгорание болбошу үчүн жазам. Эмне үчүн жазам? Бар нерсеме шүгүр кылып жашаш үчүн жазам. Себеби дегенде менде ушундай данность бар, к сожалению, бардыгы барып турса дагы страдать эткенге, жертва балга дагы түшүп кетиши мүмкүн, батчы. Ошондуктан мен азыр бир нерсе менен недовольный болуп, кыжалат болуп атсам, балким кимдир бирөө менин ордумда болууну максат кылып, кыялданып жаткан бар. Пожалуйста, ты покрась губы, потом на место положу, Джану. Можно, только на место поставь, пожалуйста. У меня дочки сейчас в таком возрасте, что мне косметику вообще. А у тебя есть еще один помада? Нету, одна помада. По очереди накрасьтесь и мне принесите, иди. Не хочу. Я только могу духи тебе дать, иди. Не хочу. Ага, ты мне... Не хочу. Хорошо, простите. Угу. Не закрывай, не закрывай. Бери, что хочешь, бери, что... Угу. Джану, мы с тобой в эфире. Мы с тобой в эфире были. Угу. Окей, я немножко извиняюсь, я такая же мама, как и вы. Дома у меня каждый день драки, каждый день 50 оттенков розового, поэтому прошу меня понять. Вот, мама дочек, поэтому везде үйдө 50 оттенков розового и каждый день драки. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз эмнеден баштайбыз? Сөзсүз түрдө именно ошол дисциплинага түшүүдө биз жазып алышыбыз керек. Мен жанагы трекер привычек деп атпаймынбы? Трекер привычекти мен силерге жөнөтөм чатка. Распечатайте, ашып кетсе 10 сомго кетет. Но ошол жакка жазып аласыңар. Ошол жакка жазып аласыңар. Да, мы с вами похожи. Мы с вами похожи, поэтому... Настроение өзгөрүп калды. Мы с вами похожи, поэтому нам нужно учиться с детьми работать. Мен наставляемая бар, Алина деген, эмчегемиз болуп деле эме түз эфир өтөрөт ал. Так что я еще здесь нормально деп койбоймбу. Балким төрөп калсам мен деле эмизип деле эфир өтө бермекмин. Эч качан тоскоолдук болбойт. Именно ушул кызымдын айынан онлайнга келгем. Себеби дегенде банкта иштеп атканда ар дайым начальниктен сураныш, садиктен алып кетишим керек балдарды. Балам ооруп калат. Бат-баттан жөтөлүп ооруп кала берет экөчү. Балам ооруп атат, жөтөлүп атат. Анан деп сураны берсең жаман көрөсүң, больничныйга чыгасың. Несчастный 10 000, 15 000 чыгып калат. Кечке барып жандуу иштейсиң 9-дан 6-га чейин. И то 5-те 5:30-да эртерээк кетейин десең, жаман карашат. Ким банкта иштесе, мени түшүнөт. Себеби дегенде закрытие дня деген бар. Надо закрывать день, отчетность.
какие-то сборы, маршруткамен барып келесің, потом обед, потом надо сделать маникюр, педикюр, ресницы, анан белую рубашка кийишиң керек. Может, меня поймут те, которые в гос работали, либо банкта иштегендер бар болсо, мен 7 жыл банкта иштегем, Кыргыз кредит банкта иштегем, Оптима банкта иштегем. Банкта иштегичи базарга иштеген жакшы деп. Лучше я была готова уйти даже на базар, чем в банк. Я пришла, мама. Ой, ты обратно пришла? А ты не хочешь туда? Ты иди туда, а? Ты иди туда, я тебе розовую ручку дам. У меня розовая ручка есть, на, иди. Не буду. Ага, окей. Угу. Поэтому, да, я закончила финтех и АУПКР, поэтому я вам рекомендую, девочки, лучше в декрете реализуйтесь, куда-нибудь пристройтесь, на себя работайте. Я не говорю быть точно как я, но вы должны найти ту работу, которая вам реально принесет удовольствие. Быть байером, либо байер болула, либо в команде работаете, вот крупных лидеров, менеджер болула, продажник болула. Но эти же, я получала 24 тысячи, дорога, питание, ресницы, белая рубашка, что там, ногти болуп. Мне чистым, если честно, 10 тысяч айна калчы, да? И то 5 миң же 10 миң калчы. Поэтому эти 10-15 миң, даже без вот этих нервотрепок, можно зарабатывать хотя бы 15-20 тысяч. Вот 20 миң точно тапса болот. Если вы будете вести эки баракчаны хотя бы 5 миң, 10 миңден делечи, ошол акча келет силергечи. Видео тартып, телефон менен иштегенде эртеси энергия жок, настроение жок, жатып калган эмнеден болот, кантсе болот. Энергияңыз аз анда, энергияңызды толтуруңуз. Эртең энергия жөнүндө сөз кылабыз. Что вам придает? Мама, если ведет черную ручку. Пожалуйста, иди туда, Джан. Вот, иди туда, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Хорошо. Өшіріп тұрайыншы. Өшіріп тұрайын, а? Ага. Теперь бери, что хочешь, бери, что хочешь. Вот. Ну, прям именно энергия болотца. Смотрите, на завтра вам задание. У нас еще эфир не закончился, у нас будут еще вопросы-ответы, да? Вы мне можете отправлять запросы. Мен өзім на выбор бир адамды кошам. Что меня наполняет энергией, деп, да, домашнее задание жазгыла, заранее берейин силерге домашнее задание. Вот, например, первое, любовь, обнимашки, секс. Третье, что? Поход в кино, хорошая еда, сон, обнимашки, я не знаю, там, встреча с подругой, поговорить. Вот список того, что вас наполняет энергией, жазышыңар керек. И завтра вы будете мне это все отправлять. Либо будете это все отправлять. Так, где наш чат? Алгоритм запусков-то там нет чата. Давайте отправляйте мне в директ Белла Стеллага. Я сама сижу в Белла Стелла, да, и сама все читаю. У меня нет СММщиков. Я сама веду, сама читаю директ, сама крыжу и так далее. Максимально загрузить себя, не успевать. Это норма для роста. Нет. В конце вы выгорите. В конечном итоге вы выгорите. Вам нужно... Вы себя загрузили, теперь поднимайте чек. Вам нужно теперь поднимать чек, чтобы отсеять свою аудиторию и оставить тех же, которые вам нужны. Каждый день можете выходить в прямой эфир, я прям заряжаюсь. Вот 7 дней подряд я буду выходить в эфир. 7 дней подряд я буду выходить в эфир. Я не могу каждый день выходить в эфир 365 дней, потому что, во-первых, я вам надоем, во-вторых, я устану, в-третьих, будет уже неинтересно, в-четвертых, арбир нерсенин дагы өзүнүн мерасы болуш керек экен да. Көп берсең адам кыкап баштайт экен да. Көп, ушунча көп сабак берди, депчи. Аз берсең, аз эле берди, 9 эле сабак берди деп налыйт. Ошон үчүн адамга эч нерсе жакпайт. Ортодо норма менен бериш керек да. Вот, перед каждым Новым годом и Орозодо я делаю недельный бесплатный марафон, где я делюсь информацией. В прошлый раз у нас было про СММ. Если честно, я выросла с СММ, да. Я чувствую, что я уже переросла СММ, что я могу капать уже более глубокие темы. Ой, Джаным, на. Ишчап коч. Тебя люблю. Закрой дверь. Не Джан. Вот смотрите,
балдар неге мен жаныма келіп кечке мага тоскоолдук берди? Потому что им не хватало любви. Вместо того, чтобы их выгонять, злиться, кыйкырып, урушкандын ордунда кучактап, өпкүлөп, сүйүү берсеңер, өздөрү сүйүүнү алып туруп кетип калышат. Өзүңөргө дагы мындай звоночек кылгыла. Эгерде балаңыз ооруп баштаса, эгерде балаңыз ушундай бир ар кандай чоң иштердин астында тоскоолдук же бир сопротивлениялар башталса, ооруп баштаса, это большой звоночек того, что у вас чувство вины. Это большой звоночек того, что им не хватает вашей любви. Вот. Обнимайте их, вот прям көкүрөңөргө кысып, целуйте, говорите: я тебя люблю, мен сени жакшы көрөм, я тебя люблю. Постоянно говорите об этом, потому что сиздер билесиздер. О, тени, ты у меня забрала тени? Хорошо, хорошо. Накрасься, пожалуйста. На. Только аккуратно, хорошо? На зеркало, аккуратно только. Анеля, на, аккуратно, на зеркало. Аккуратно только, хорошо? Я немножко извиняюсь. Да, в какое время будут проходить эфиры? Эфиры будут проходить 21:00. 21:00 кечки саат 9-да күнүгө эфирлер болот, ушул жакта болот. Бүгүн биз дисциплина жөнүндө сөз кылып атабыз. Мен силерге трекер привычек, алгоритм запускавка вышлю. Хорошо, алгоритм запускавта телеграм-каналда биздин чатыбыз бар. Телеграм-чатыбыз бар. Ошол жака я буду дублировать. Если моя команда здесь есть, девочки, вышлите, пожалуйста, этот трекер привычек. Пусть девочки марафонда катышып аткан кыздардын бардыгы, они все себе распечатают, напишут список дел, которые им нужно, да, ввить привычку. Было бы круто, если бы я сейчас неделю 2 раза начала ходить в бассейн. Потому что суда эң жакшы арыктайт экенсиң, да, допустим, я говорю, включаю бассейн или тренировки, фитнес, да, зумба, и не знаю, что такое позитивный спорт, потому что йога, это точно не для меня, это для меня очень скучно. Говорю, хотя бы жарым саат басам, пешком басам. Второе, это, говорю, бассейн. Балдарымды кучактайм, өпкүлөм, сүйөм. Күнүгө 2 рилс чыгарам. Не кылам? Күндө 5тен кем эмес сторис жазайм, да, это для вас, допустим. Ыраазычылык айтам. Бир күндө бир адамга ыраазычылык айтам. Мужу, дочке, маме, хоть смс напиши, хоть мужу напиши, если не можешь в глаза сказать, там, я не знаю, у тебя до сих пор обида, что на его плохие слова, либо там он тебя бесит. Третье, там, сотруднику, ученице и так далее, да. Трекерди телефондон колдонсок болот, сториске алып барып жазып туруп колдоно берсеңер болот, галочкаларды койсоңор. Но я рекомендую вот так распечатать. Мен ошо дисциплина темасына атайын ошол трекерди распечатала. Не могу понять, куда я его дела. Бул нерсе очень прям реально мне помогает. Я сама им пользуюсь. И мындай ясность келет да, ошо мененчи четкость, ясность келет. Вот. Дагы вот самый большой, прям секретный, знаете, скажу, все просто. Вы просто ставите список дел. Да, если вы замужем, наверное, вы меня поймете. Список дел, что нужно сделать, и просто ставите напротив галочку. А здесь идут у вас недели, короче, биржума, да, это, сделала, не сделала. И перед тем, как вот, допустим, да, мне нужно сегодня пойти ходить, идти, не идти, да, ойлон бостон, анализ кылып, барсам бы, баспасам бы, идти на фитнес или нет, барам бы, барбасам бы девестен, ойлон бостон, сразу меле бар, просто тупо идешь и делаешь, все, не анализируешь, не думаешь, да, там типа, баспайлы койсомбу, бүгүн жан экен, бүгүн кар экен, эртең дагы жумушум бар, тамак жасаш керек, мындай экен десе, тупо просто идешь и делаешь полчаса. Даже проводя в зумы по 3-4 часа, вот здесь, да, по 3-4 часа, 3 саат, 2 сааттан зумдарды өтүп бүткөндөн кийин мен момдай болуп кетет башым. Я просто выхожу пешком и үйдүн астында вот так начинаю делать круги, чтобы высвободить все вот эти мысли, чтобы поднять энергию, чтобы
Буяктагы бүт мемдеги хаостун баары кетиш үчүн. Вот и все. Кандай сурооңуздар бар? Текст менен жазсаңыздар болот. Самый смелый отправляйте мне запрос, мен сиздердин сурооңузга онлайн жооп берейин. Постараемся, что 2-3 айымга мен онлайндан консультация бере аламын. Можете отправить запрос. Так, вопрос отправляют. Мени кошуңчу, пожалуйста, дейт. Да, трекер привычек. Не могу нормально смотреть из-за детей. Радуйтесь, что у вас есть дети, это же счастье. Это нормально, наоборот, с детьми рост будет, да? Без детей. Дети — это мотивация. Я хочу, чтобы мои дети учились в лучших университетах, как минимум в Москве. Лучшие частные садики, лучшее окружение. Ошол жакшы частный садикке, жакшы мектепке барса, жанында чөйрөсү да ошондой жакшы үй бүлөнүн балдары болот. Ошол жакшы үй бүлөнүн балдары менен балким кийинчерээк ошол сиздин кызыңыз же балаңыз баш кошот. Азыртадан балдарыңыздын келечегине салым кошуп баштаңыз, да? Не сидите просто так. Я не говорю там просто Инстаграм идите, занимайтесь, не знаю, занимайтесь байерством, занимайтесь СММ, занимайтесь хотя бы вот копирайтером, если вы умеете быть, продавайте онлайн, будьте в команде в отделе продаж, менеджер болула, устройтесь ассистентом, да хоть с кем. Начните с чего-то, с каких-то маленьких позиций. Особенно те, кто в банке работали, вы, наверное, знаете, что ой, мен орысчага өтүп кеттим. Банкта иштегенде мен стажировкадан баштагам, андан кийин отдел кредитованияда стажер болдум, 3500 сом. Андан кийин эксперт болдум, специалист. Эксперт, как инфобизер говорю, специалист болгондон кийин анан ведущий специалист, андан кийин меле главный специалист, анан кийин начальник отдела болот го, ошондой эле. В любом месте рост потихонечку идет. Ассистент бардыгыбыз СММ адисинен баштаганбыз, СММ специалисттен баштаганбыз. Кантип бардык тараптан наставничество жөнүндө маалымат алсам болобу дейт. Да. У меня, оказывается, нету добавить мени слайд. У меня нету добавить слайд. Слайд кошу жери жок экен менде, хотя у меня iPhone. Интересно, почему? Окей, нам не нужен слайд, потому что у меня больше про психологию, про саморазвитие. Саморазвитие, мышление жөнүндө марафонубуз, ошондуктан очень хотелось бы, чтобы биздин айымдар ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, бедное мышление жок болуп, уверенность пайда болуп, блоктордон арылышып. Я изменилась тогда, у меня жизнь изменилась тогда, когда я поменяла мышление. А мурун мен стористерде государствого алып, мамлекетке, президентке алып, эмне үчүн жакшы жумуштарды бербейт, эмне үчүн жакшы иштерди бизге обеспечивать этпейт, эмне үчүн жолдор жаза албайт деп энергиямдын баардыгын ушундай претензияга коротчумун. Бүт стористердин баары политикага арналган болчу 3 жыл мурун. И когда я осознала, что ничего не изменится, отписалась от всех новостных каналов, пабликов, Азатты, Кактус, баардыгынан отписка болуп туруп, өзүмдүн үстүмдө иштеп баштагандан кийин анан жашоом өзгөрүп баштады. Өзүмө фокус коюшум керек экен. Я хотела показать баланс, сколько времени нужно выделять. Но, к сожалению, оказывается, я не знаю, был аккаунт обновленный MSP, же эмнеге көрсөтсө болбойт. PDF форматта жакшы эме бар болчу бизде. Как соблюдать баланс деген. Ошол нерсени көрүнбөй калды. Наставничество биздики 1 декабрда башталат, 2 айлык. Копирайтер канчадан койсо болот. Копирайтерге биз 5 000, 10 000 чейин төлөйбүз. Бир постко 300 сомдон болот, кээ бирде 150 сом. Если был начинающий копирайтер 100 сом, 150 сом, 200 сом. Серия постов мынча сом болуп койсоңуз болот. Не знаю, с чего начать дейт. Начните сначала с базы. Идите на курс базовая СММ, мобилография. Рекомендую мобилография, потому что мобилографы сейчас нужны всем, потому что
Даже мне нужен мобилограф, даже моим экспертам, психологу, всем. Всем нужны рилсы, съемки. Даже я говорю, снимайте рилсы, съемки. Если у вас iPhone, это классный навык, именно съемки, рилс, монтаж. Если это ваше, идите именно вот в этом направлении. Я не могу всем подряд говорить что-то. Потому что мне даже предлагают перейти на Wildberries, предлагают продавать там 50 на 50 Wildberries, но это реально не мое, понимаете? Это не мое, я не хочу. Поэтому я делаю то, что мне в душе полезно, что я получаю энергию. Мен СММді оқуған, бирок иштеген жокмун, кайрадан окугум келет, ооба кайрадан. Мындайда көп окуулар бар, практика жүзүндө кылбасаңыз, кеп курста деле эмес балким, кеп өзүңүздө. Себеби дегенде, сиз практика жүзүндө кылбасаңыз, результат болбойт. Менин 2 дипломум бар. Финтехти бүткөм, кызыл менен бухгалтермин, АУПКРди бүткөм, бухгалтер аудитормун. Бирок өмүрү бухгалтер болуп иштеп көргөн эмесмин. Мен баланс кылганды билбейм, дебит, кредитти билбейм. Это вообще не моя профессия. Я не знаю, почему я пошла, потому что мама хотела. Я себя нашла в декрете. Бухгалтер болуп, цифраларды кечке мотуп отуруп, дебит, кредит, баланс деген, я не умею это делать и не хочу. Я не умею, потому что практика жок. Диплом бар, практика жок. Ошондой эле, да? Силер бесконечно дагы 10 курста окуй аласыңар, но эгерде практика жүзүндө ошол курста кылып, колуң менен жазамайынча үйрөнбөйсүң, результат болбойт. Миллион курс оку, өзүң кылып баштабасаң, результат болбойт. Үнүңүз чыкпай калды дейт. Үнүм угулуп атабы кыздар? Өзүмдү кантип кабыл алсам болот, какая есть дейт. Жай дейт. Прошлое не отпускайте, ажырашкам, жолдошумду отпускать ете албай атам дейт. СММ курсун окугам, бирок иштеген эмесмин. Давайте мен буякта суроолорго жооп берейин, анан үнүңүз чыкпай калды дейт. Азырда чыкпай калдыбы кыздар үнүм? Разборуңузга зармын дейт. Майда Жусупова, но эме датаңызды жазбаңыз, я разберу вам здесь. Мобилография боюнча бар, жандуу гана окутат, мобилография жандуу. Менеджерликке окуганмын, каяктан иш тапса болот. Чынын айтсам, менеджерликке окуса да болот, бирок биз деле окутабыз менеджерликкечи, но любой курста сен өзүң жакшы болсоң, мүнөзүң жакшы болсо, любой жака батып кетесиң. Мен мисалы үчүн 0дон СММди окуп аткан кыздардын ичинен тандап эле СММ адиси, куратор кылып өзүмө калтырып калгам да. Адам өзүнүн мүнөзү жакшы болсо, любой жака батып кетет экен, любой коллективге батып кетет экен да. Сен жакшы адам болсоң, даже мен сен менен достошкум келет, сүйлөшкүм келет, бир жака чакыргым келет, предлагать этким келет, давай бул жака барып келебиз, давай мондай иш баштайбыз деп, мен эмес, даже сенин тааныштарың, подружкаң, курбуң, кошунаң и так далее. Ошон үчүн биз өзүбүздүн иштешибиз керек. Коммуникацияны көтөрүшүбүз керек. Адамча сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Саламатсызбы жеке, кандайсыз, жакшы жатасыздарбы, балдарыңыз жакшыбы, эмне жаңылыктар бар? Адамга мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек. Мамиле, андан кийин коммуникация. Мамиле кылганды үйрөнгөндө, адам менен адекваттуу сүйлөшкөндү. Саламатсызбы, кандайсызбы? Ты поздоровался, но ты сколько поднял себе энергию. Кээ мисалы үчүн мени таанып, же болбосо мындай бир мен деле инстаграмдан бирөөнү таанып, анан деп подписано, да, вроде бы жактырам, но мынтип саламатсыз, здравствуйте деп учурашып койсом, мне уже классно. А эгерде мен бул жериме катып калсам, кармап калсам, туруп калат. Даже сиз тренингтерге, бир окууларга барып суроо бериңер келет го, колуңар көтөрүп суроо бериңер келет, ичиңен бериң келет, даже уяласың, туруп каласың бул жерде блок болупчу, бул жерден чыкпайт. Ошол жер калып калат. Ошон үчүн уялбастан, пусть тупой суроо болсун, бергенди үйрөнүш керек. Ушул жактан мына эфирге даже кээ бирөө бергиси келип коркуп, запрос жөнөтө албай аткан айымдар болушу мүмкүн. Элестетиңиздер. Мындайлар да бар болушу мүмкүн. Ошон үчүн коркпой, эфирге запрос жөнөтүп, суроо берип, дирекке жазып, саламатсызбы? То есть я наоборот радуюсь, когда даже со мной здороваются, даже узнают. Некоторые узнают, деп боятся подойти. Ой, депчи, поэтому негизи эле мага деле эмес, башка инстаграмдагы блогерлерге, ырчыларга болобу. Силер тараптан күлүп, жылмайып, учурашып коюп, силерден
ал адам сага жооп бербей же бир нерсе кылат деп көп адамдар жооп бербей коет деп даже чатка жазышпайт экен да, элестеткиле кээ бир окууларда. Ошондуктан не бойтесь получать ответ нет. Это нормально. Либо же там просто поздороваться. Это от вас. От вас должна вот эта энергетика веять. Графический дизайнды бүттүм, клиентти кайдан табам, клиент жок, эмне кылсам болот? Негизи мага эмес, но ушундай чоң блогерлер болобу, эксперттер болобу, личкаларына жазып, эжеке эмеске практика катары, там, я не знаю, 2 жума, 1 ай иштеп берейин, мына менин работаларым деп жабышып алыңыз. Жабышып өзүңүздү максималдуу түрдө көрсөтүңүз. Анан ошондон клиенттер келип баштайт, как минимум өзүнүн командасына балким алып калат. Дирекке жазыңыз, жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылганды үйрөнүңүз, реакция жөнөтүңүз. Эжеке ушундай работалар жазайм, мына менин кылган жумуштарым, мына ссылка на мой телеграм. Телеграмда портфолиоңуз болот, ошол жака көрсөтөсүз. Эми действительно ийгиликти кааласаңыз, надо будет подъезддин астында күтүп, жанында зонтикти алып күтүп, үйрөтчү ушуну суранам деп аркасынан түшүп алышыңыз керек да. Негизи айтам да, жашы инстаграмдагы кесип эмес, жашоодо деле мисалы үчүн. А мен кайсыл бир убакта приходящий бухгалтер болгонду үйрөнгүм келип, бирөөгө акча төлөп, же пожалуйста жаныңа алып алчы, налоговыйга барганда кантип отчет тапшырат, кантип клиент менен иштеш керек деп акча төлөп, практика жүзүндө үйрөнүп алайын деп ошол кезде ойлончумун. Анда мында инстаграмда жумуштар жок болчу. Мен ушу балдарыма тоскоолдук болбосун, онлайн үйдө приходящий үйүмдө иштеп, отуруп ушу отчетторду, ИПлердин отчетторун тапшырып, хотя бы ушул 50 000, 100 000 болсо дагы приходящий бухгалтер болуп иштеп алайын деп иштейт этчимин. И бирөөгө акча төлөп берип, жаныңа алып жүрүп, иш жүзүндө ушу бухгалтер кесибин үйрөтүп койчу деп жалдыраганымды я помню, да. Поэтому ал сферада да өзүнүн насаатчылыгын ачса болот ал бухгалтер. Любой адам. Пожалуйста, сен мага мынча төлө, там 100 000 төлө, мен сага от души баарын үйрөтөм деп ошол кезде даже ошондой бухгалтер болсо, спрос болмок деп ойлойм, да. Кондайсыз Кундузай, мен көп эле келе жатам, бирок өзүмдү таппай жатам. Еще сиздин разборгозар болуп жатам дейт. Прямойго мени кошуңузчу дейт. Ё-моё. Сонун чыгып атат. Чыкты. А үнүм чыгып атат, Ой, мен вообще үйдө жүрүп турмун. Ыраазымын, көп эфирлерден көрөм дейт. Эфир сакталабы дейт. Ден соолугуңуз жакшы, бүгүнкү сабакка ыраазычылык дейт. Окей, давайте разбор, да, сделаем. Давайте мы примем прекрасную красавицу сюда. Саламатсызбы? Ой, саламатсыңарбы? Кандайсыз? Жакшы, так неожиданно меня приняли. Ата. Кундузай, менде мындайсы болду. Сизде дагы гос жумушта иштептирсиз. Мен дагы азыр гос жумушта иштеп жатам. Бирок ошо онлайн тармагына өтөйүн деп жатам. Өтүп жатам акырындан. Бирок ошо 100% монтип өтүп кете албай атам. Кээ бирки учурда неуверенность бар, уялам. Кээ бирки учурда кайра туура эле жолдо баратамбы деп сомнение болом. А какая у вас дата рождения? 8 мая 1984 года. 1984. 100% трудоголик, цели есть, энергии нету, да? Коммуникабельная. Да. Кузай, нормальные? Столько интриги. Корпус керек экенсизден дебейм бе? Тамаша. Тамаша. Трудоголик большой. Класс. Иштарман 8 результат деп сүйлөйт болушуңуз керек, чисто по факту. Только факт менен сүйлөңүзчү мага Кундузайым дебесизби? Факт. Да, я вот
Чисто по делу деп айтып мындайча айткандачы. Очень классные данные. Мен кандай жакшы жактарын эле айтып коеюнбу сизге? Же кандай мындай как она есть? Нет, как есть, по фактам, как вы сами говорите. Везде же бывают положительные, отрицательные стороны. Просто смотрите, бул жакта кичине мындай понимание, кичине психология жаатындагы изучать этсеңиз жакшы болмок экен. Себеби дегенде түшүнгүңүз келбей экен адамдардычы мамиле кургуңуз келбейт да. Сиз да, миссия 8 деген ушундай да, мисалы үчүн вот заказал, мындай да, миссия 8 ушундай да. Сантехникти заказал, акча төлөдүң, жумуш кылдыңбы, всё, до свидания да. Да. И ошондой адамдар менен да ушундайсыз да, акча менен, эме менен уже мамилени бүзүп саласыз да. Мамиле курганды үйрөнсөңүз сонун болмок. Адамдар менен мамиле кыла албай атасыз да. Ошондо коммуникация вроде бар, сүйлөшөсүз, сүйлөшкөн көрөсүз. Бирок ошо адамдар менен мамиле кылганда бир аз хромаете. Энергия жок экен сиздечи, энергия жок экен. Анан 8 тотальный контроль да сиздечи. Результат менен сүйлөйсүз. Бул жакта духовность жөнүндө и речи нету. И речи нет. Да, у вас вообще же не духовная. Анан энергия, только энергия. Чтобы вот деньги пошли, только вот энергия жетишпейт. Как можно поднять энергию? Интересно. Вот что для вас энергия? Что вашу энергию поднимает? Вот вы ответьте на вопрос. Сизде энергия эмне көтөрөт? Кто-то, мисалы үчүн айтат, мен энергияны кайдан алам дейт, кээ бирөө тамактан алат, кээ бирөө жакшы сүйлөшүп, жакшы адамдар менен сүйлөшүп алат, кээ бирөө мисалы үчүн сүйүүдөн алат, кээ бирөө төшөктөн алат. Получаю энергию от работы, которую я люблю делать, да? Ошо жакшы көргөн жумушуман алам да мен. Когда я вот что-то делаю, от этого удовольствие получаю, я прям вот сияю, да? От этого у меня сразу энергия появляется. Колуңуз менен сиз аябай иштерим аласыз. Сиз даже түнкү 2-ге чейин күнүгө иштей аласыз. Вы это знаете? Да, я так и работаю. Я ночи напролёт работаю. После надо, я работаю. И сизди и ошол нерсе эме да, иштермандыгыңыз бар. Менин жолдошум ушундай да, вечный анализ, мээңиздеги о анализ мээңиз токтобойт да, даже уктап атканда токтобойт. Ошон үчүн турганда эле энергияңыз жок каласыз. Энергию поднять, значит заняться любимым делом. Еще что у вас энергию поднять? Женственность прокачать. Например, меня очень вдохновляет, когда я, допустим, нахожусь в природе, эстетическая красота, вот это все прям мне нравится, да, шуар энергия меня поднимает. Я люблю, когда все вокруг меня красивое, эстетичное. На, возьми. Ну что там, берешь, хочешь телефон? Вот на тебе роутер, на. Туда можешь отнести, сейчас бьет, папе отнеси, иди. Я не хочу сюда, не хочу. Да, надо подождать, пока загорится баллон. Хочу. Угу. Давай, сюда поставим. Смотрите, ходьба. Күнүгө ходьба кылыңыз. Спорт менен занимаетесь, нет? Күнүнө хотя бы, я не знаю, күнүнө ходьба же болбосо фитнеске барат. Мындай да, күнүнө эртең менен ходьба негизи эле керек, басуч. Хотя бы бир 20 мүнөттөн башташыңыз керек. Кечкисин фитнеске, зумбага барсаңыз болот, үйүңүздүн жанында. Барып тердеп болот. Энергияны көрүңөрбү, жети жок харизма, жети еще эме харизмага. Ушул энергияны налаживать этсеңиз, у вас супер огромные деньги вы пошли, приток энергии, приток денег. Да, потому что у вас все вот эти из двух сторон идет, и только энергияга келип топтолуп атат. Но все качества, вот эти качества можно наработать. Айтып атпаймынбы, кичине мамиле куруп адамдарды түшүнгүңүз келбей атат да. Вы хотите, чтобы все было как вы хотите, потому что вы холодная немножко, вы хотите руководитель, вы жесткий руководитель, да, вы жесткий. Мен айтканда болуш керек деп турасыз да. Холодный. У меня муж 8, просто я вас понимаю прекрасно, каково это руководитель. Это я хочу, чтобы он по пятницам намаз читал, мечеть ходил, а он вообще не духовный. Он вообще не духовный. Я говорю иногда, а ты вообще веришь в Бога? Кудага ишенесиң бе? Куран окубайсың? Ооба ишенем деп коет, бирок жумушта да эч кимге ишенбейт ал. Даже мага ишенбейт. Аркаман текшерип турат. Тотальный контроль. Тотальный контроль. Иногда
вам вот это ваша реализация наслаждения, да, схемаларды, тяжелый труд. Мен күйеуім бос жұмыстан мына келіп алып, жаны тынбай, іштеш керек, таксовать етішім керек дейді. Уктабайды 8 деген. Ошондай реализация, мен білем да, ошон үчүн айтам да. Давай таксовать етіп кел, иштеп кел, акча таап кел. Жол болсо, там, давай 2 жумушта иштей бер дейм. Себебен да эми үйдө жаткан эркектен, диванда жаткан эркектен ничто не может бесить, как ничего не делающий на диване лежащий муж. Я тоже такое терпеть не могу, да. Да, мужа тоже же вообще жаны койбойсуз. Кыймылдап турчу, давай, кыймылда, жаза деп турасызбы? Да. Вы, наверное, вокруг командаңыздан же болбосо үйдөгүнүн баарын иш кылдыртат болушуңуз керек. Давай. Я такая, да, когда я начинаю работать, никто не отдыхает, все работают. Да, 8 Есть такая. такое. Да, 8 такая, к сожалению. Но это не то, что к сожалению, это хорошо. 8 мен командама келгенде жумушту майын чыгарып жасайт. Бир нерсе айтсаң, майын чыгарып жасайт. Бирок настолько материальный мирге байланган болот, материальный мирге, материальный богатствого, что мир же не только на материальном мире строится. То есть мы же с собой не унесем все, даже iPhone, телефон, золото, ничего не унесем. Поэтому я могу сказать, что духовность поднимайте, да? Всем это не только энергия, но и духовность, да? Но вам будет сложно же пойти и вот духовностью заниматься, потому что вы реалист. Да. Адик, можно не шуметь? Фактыга гана ишенесиз да? Факты гана, результатка гана ишенесиз да? Реалист болот 8 дегенчи мистическая цифра. Туура эмес иштерди кылса карманы алып коет да. Вот. Цифра, то есть это очень эффективно. Жашоодо 2 гана цифра күчтүү, 1 анан 8. Вот сиз 8. Мен 1 Потому что результат... Единица и 8, 2 лидера. Да, мой муж 8, я единичка. Вы понимаете, экөөбүз мондайбыз да? Мы хотим оба руководить. Экөөбүздөн башкаргыбыз келет. А я какого черта я должна башкарып? Я же женщина. Мен үйгө келип, халатымды кийип, тамак жасап, я служу. Да, мой господин дешим керек, по идее, да? Потому что мен мындай туруп, мындай турган туура эмес. Лучше быть женой богатого миллионера или хорошего такого успешного мужчины, чем быть самой успешной и муж полулохом, да? Ну, вообще рекомендую, да? Вот. Сизде только вот 7 энергия. Энергиядан храмаете. Мамиле курганды үйрөнүңүз. Сиз деген только мындайча айтканда, бетке айтканда акчасы бар, бардар, результативный адамдар менен гана мамиле куруп сүйлөшкүңүз келет да. Сиз даже конокко, туугандарга билбейм, даже 5 саат коноктордун үйүнө барып 5 саат убактымды короткуча мен андан көрөк иштеп акча таба алам деп ойлоносуз сиз. Есть такое, я вот действительно вот вообще техник, да, вот в основном технические науки, физмат, мен ошондойго реально жакынмын. Вот эти графики, вот эти сложные схемы, программирование, это вот мое, да. И сейчас я, например, свой курс записываю ночи напролет, все вот эти презентации делаю, это все делаю, но насчет вот того, что я прям только вот материально благополучными людьми общаюсь, здесь немножко, точнее, эмерик, да, расходится, потому что я считаю, что я очень духовный человек. У меня есть друзья из разных сфер, которые даже вот, у которых нету денег, но они как человек хорошие, там, я со всеми общаюсь. Вот. Ошондой болот атта, и вот очень много тружусь, ночи напролет работаю, беру вот именно материальный көп жакшы жете албайтам, да. Я ошонча иштейм, бирок я думаю, что ошонча иштеген акчам в денежном в эквиваленте мага келе элек, да. Анализ жок да сизде, үч жок турбай, анализ жок экен да. Менде да үч жок, анализ жок, это деньги в унитаз называется. Акча канча табам, меники дагы и кете берет. Ошон үчүн, я не знаю, доход, расход, жана финансылык сабаттуулук боюнча консультациясын алып, же болбосо ошондой бир курсту окуп, доход, расходуңузду негизи эле 8 момундай сараң болот го акчагачы. Мен помощь да. Да. Акчага катуусуңар го. Просто здесь, если глубоко капать, вот мы когда мужу делали разбор, анда акча бар, жанында сыпалап эле жүрөт да. Но если глубоко копать его раны, то его вырастили бабушка с дедушкой, апасын жеңе дейт.
А папа там умер давно, да, уже 10 лет почти. То есть это уже вот он не может свою маму назвать мама, да? То есть это уже, если копать вот в такие раны, если вот в это пойти. И для вас ваш папа успешный? Да. Или кто... Он для меня идеал, он прям идеал, как мужской идеал в моей жизни. Папа. Да, он прям большое место занимает в моем сердце. Он прям не такой миллиардер, там, не богач, но среднего достатка, но его образ вообще в моей жизни огромный, потому что он много чему учил меня в жизни. Ал менен мамилеңиз жакшы, атаңыз мамилеңиз. Да. Сонун экен. Жакшы, эмне дейт элем? Сизге менин рекомендациям жетини көтөрүш үчүн энергия. Бул жакта сизге кээ бир айтышы мүмкүн, акча жыттанганда, акча кармаганда энергия алам депчи. Билбейм, может, у меня просто сфера 8, она меня тоже не уктатпайт, жаткырбайт. Мен бир күн, чтоб 5 минут лежала, нету такого. Сиз да ошондойсуз, да? Да. Да, ошондойсуз. Чуть-чуть, кандай десем, бул жакта эң негизгиси мамиле курганды үйрөнүңүз адамдар мененчи. Коммуникация научиться, да? Да, слушать нужно научиться и понимать. Экилер аябай понимающий, да, ушундай түшүнүктүү болот. Я как единичка, когда беру на работу двоечек, исполнительдер, да, түшүнүктүү болот. Анан конечный цель результат. Сиз знаете, мындай, да, когда еще постоянно фокус только на деньги делаешь, ошол нерсе дагы көбүрөөк сенден алыстап баштайт, да. Вот я по себе знаю, это как я вышла замуж в 26. Мени каждый посиделкада жакшы күйөөгө тий деп уже жалеть, бата бериши, да. Я считалась уже почти старой девой. Турмушка качан күнүгө, качан күйөөгө чыгам десең, чыкпайсың, да. Ошон үчүн муну кичине отпускать этишиң керек, да. Элге кандай пайда алып келе алам. Сиз болсо акчага коюп атпайсыз фокусту, а сиз деген элге кызмат кылам. Вот думаете, мне в кайф сидеть? Ну, мне, конечно, в кайф, но я же даю, сначала отдаю. И вот этот силерден благодарность, стористерди жазап, азыр Кундузга рахмат. Блин, сонный эфир болду, у меня очнулись глаза, я получила классный разбор. Делаю разбор вам, 100 человек в эфире, плюс запись көрүп алып, они получают инсайты и меняются, либо еще что-то, да, там, понимают себя. Да, даю пользу. Либо же, кандай десем, сначала отдаешь миру, а потом алсага келет экен, да, элге кызмат кылганда. Эгерде мен, мисалы үчүн, баскан турганыман бери акча менен санасам, анда болбой калмак, да. Ошон үчүн мен мисалы үчүн насаатчылыкка хочу деп мага айылдан бир кыз жазса, я даже знаю, что она не осилит мой чек. Я знаю, что ала албайт, балким даяр эмес, макул деп туруп, мындай намерение менен барам, да. Ушул айымга 15 минут консультация жазайын. Но ушул мен консультацияман кийин жашоосу өзгөрүлүп, хотя бы бир нерсени, хотя бы бир 1000 сомдук, бир 3000 сомдук курс сатып алып, жашоосун өзгөртүп кетсе экен дейм, да. И ошондой ниет менен барганда, я потом не ною. Менин жарым саат убактымды алды, менден сатып алган жок, же болбосо жөн эле результат чыгарган жокмун деп өзүмдү жемелебейм. Я с таким намерением иду. А если я не в состоянии, либо у меня выгорание, я не хочу их консультировать, то я этого не делаю. Либо же общий или Zoom, или общий эфир, же болбосо менеджер гана консультация берет. А сиз жанагындай сиз ошондон удовольствие аласыз да, могамда схемаларды чийип, CRM, таблица, вот отуруп алып иштешиңиз керек да, ошондон реализация болосуз да. Анан сиз колуңуз менен, бутуңуз менен иштеп, физический труд. Ошол физический трудту эмеге чыгарсаңыз болот. Спортко. Потому что сиз еще көп монтип отурганда балким не высыпаетесь тоже. Выгорание, ваше ресурсное состояние, оно играет роль. 11-ге чейин, 23:00 чейин уктаганга аракет кылып, эртең менен хотя бы 6-да турсаңыз, вы будете более чувствовать себя тоже энергичнее. Стористерден, прямой эфирлерден чыкканда, если нет вот этих горящих глаз. Вот смотрите, я в эфире, там говорят, ой, какая у тебя энергия, какая ты энергичная. Ну, они не понимают, что я единичка, солнце, у меня там күн деген энергия менен баарын эме кылып турат. Заряжает. Поэтому
Да, поэтому у меня все тетради желтые, это мой цвет. Даже моя футболка Да, желтая. да. Сизге, вот смотрите, энергия, харизма. Смотрите мою харизму. Мысалы үшін, у многих блог харизм, это еще есть харизма. Харизматичный болсом, ты можешь быть не самым умным, не самым результативным, но ты, если будешь энергичным, харизматичным, у тебя будут клиенты. Всегда. Ко мне все приходят за энергией, если честно. Да, я учусь, окуйм постоянно, окуатам, учетам, постоянно там, но геп, андамес, геп, ошо энергияда, да? Энергия равно акча кен барыз түшүндүк. Энергия равно деньги. Бул жака бирөө жазып туруп акча болсо анан энергия болот да деп. Да. Энергияны токтош керек да. Сначала энергия, потом деньги. Да, я думаю, что это была крутые инсайты. Да. Спасибо вам большое. Вам тоже большое спасибо. Насчет того, что вы сказали, зачем будешь гнаться, а то и будет от тебя избегать. Это точно у меня в жизни был такой случай. Я хотела защитить кандидатскую диссертацию, но никак не защищала, да, и в конце я забила, думала, ну, стану, не стану. Как только я это дело забросила, сама собой так случилось, что я в конце защитила. Вот здесь вы были 100% правы. Я вам желаю большого счастья, здоровья. Спасибо вам. Просто благодарна, счастлива. Спасибо. Рекомендую намерение поставить. Ниетти оңдош керек да, эме депчи, элге кызыксуу, ушул айымыңды ийгиликке жеткирүү, жылдыз кылуу, ушуга результат берүү дегенде анан акча келет. Элге кызмат кылуу дегендечи. То есть, мисалы үчүн ырдылар деле тойлорго келип кызмат кылып атышпайбы, ырдап атышат, жакшылар ошонун аркасынан биз акча төлөп аркаларынан кууп жүрөбүз. То есть, элге кызмат кылган адам, элге пайдалуу болгон адам сөзсүз аркасынан акча чуркайт анын аркасынан. Видите? Не вы бегаете за деньгами, деньги, материальный мир, нет? То есть вы делаете пользу, даете людям пользу. Элге кызмат кыласыз, пайда бересиз, анан эл өзү келип акчасын берип баштайт сизге. Пожалуйста депчи. Ошон үчүн ниетти, намеренияны биз оңдогондо, элге кызмат кылып баштаганда акча өзү келет. Анан албетте билим алыш керек. Элге кызмат кылыш үчүн билим болуш керек. Ниеттен дагы көп нерсе зависит этет. Бул шүмшүк мени үйрөтөт деп монтип алып келип жаман ойдо, кара ойдо келсең эч нерсе албайсың да, туурабы? Балким сиз бул жака эфирге келип, койчу, напсиңиз бийик болуп, эмнеге кундузга чыгам түз эфирге? Бул мени үйрөтмөгү эле, фу деп напсиңиздин үстүндө иштей албасаңыз, албетте акча да келбейт. Ошон үчүн сиз сиз эфирге запрос жөнөтүп атасыз. Сиз консультация алып атасыз. Как оно есть айтып атасыз. Мына ооба мен акчаны сүйөм. Ооба менде 100% трудоголикмин, мага материальный мир кызык, нужный, мен практичныймын. Бирок момундай болуп атат деп. А кээ бирөө напсисин башкара албаган адам айтпайт болчу, тымпыйып алып отурмак. Жок, мен выгорание болуп атам, момундай болуп атат деп айтпайт болчу. То есть уже понимание есть того, что вы вот хотите двигаться, вы понимаете, что вот такая ситуация. Все, рахмат сизге. Спасибо. Так, кто у нас тут? Давайте еще одну девочку. Дагы бир кызды. Барыңар эле кыздар деп элейин, кыздар. Дагы бир айымды чакыралы. Саламатсызбы? Жакшы. Мен сүйлөй берейинби, дагы бирөө чыктыбы? Так, бизде бул айымыбыз чыгып атат окшойт. Сиз сүйлөй бериңиз. Сүйлөй берейин. Мен силерге көптөн бери уже подписанымын да, анан кийин дайым ушинтип разборго чыгам деп чыкпай калам. Запрос берем, анан чыкпай калам да. Анан билбейм, силер менен сүйлөшөм деп эле анан жазсам жооп ала албайм да дайымчы. Жертва болбой эле коеюн. Суть в том, что эми болуп атат да, мен үйдөмүн, 3 балам менен, анан мен разбор мындай кылсамбы, блогер болгум келет да, мисалы үйдө балдар менен отуруп, на рекламах зарабатывать, хотя бы бартерден баштапчы, ошон кандай шарттарды кылсам? Дата рождения. 21.08.1995 год. Негизи мен азыр бир рилсимди монтаждап баштадым.
сколько стоит ходить в частный садик, да, в один из лучших частных садиков Бишкека, депчи, анан, и хотела в конце добавить, если ты блогер, там будет скидка, депчи, если ты блогер, везде будут какие-то плюсы, депчи. Да. Она, заметили, российские и кыргызские блогеры начали ездить в Японию. То есть, ушундай өлкөлөрдөгү, Дубайдагы өзүнүн ушул достопримечательностьтерин көрсөтүш үчүн көп адамдар мотивация көрсөтүш үчүн мыкты блогерлер, лидер мнений. Мисалы үчүн, вот, не все, немногие меня не знают, потому что я, можно, не рекламирую себя через блогеров, а лидеры мнений, они решают многое. Вот прям инсайт для вас. Данира, сен өзүңдүн эмеңде наставник болгуң келет экен да, сүйлөп адамдарды окуткуң келет экен, үйрөткүң келет экен. Сенде ошо максатын көрдүңбү? Сенде эме да, мындай не билбей атам, кандай максат, сен өзүң максатыңды сурап келдиң да, вот здесь у тебя сен цельдериңди билбей экенсиң да, өзүңдүн целиңди. Часть родом отсюда, знания тебе нужно получать, билимдерди алышың керек. Я все знаю, я умная деп өзүңдү ушинтип сезесиң, либо адамдарды умный, тупой деп балким бөлөсүң, бирок бул жакта я бы линия коммуникации благополучия бар экен. Билимдерди алышың керек, бир туугандарың менен мамилеңди дагы бекемдеп, связь родом, энергияңды көтөр. Эмекесиң да, сенчи билимдерди алып, адамды жакшы наставник болуп үйрөтө аласың. Мен билбейм, эмнени аласың, но өзүң ошол жакшы көргөн бир жакшы кесип өнөрү билсең, ошону жакшы өтүп бере аласың да. Инструкция чыгарып жакшы жаза. Энергия деген дагы кандай, эмне, кантип көтөрөт энергия деген мисалы? Сен өзүңдү энергичныймын деп сезесиңби? Мен өтө энергичныймын. Мен мисалы баары эле айтат, өтө энергичныйсың, 3 балаң менен тияка бияка барып, бүт баарына жетишесиң деп ушинтет да. Мен азыр эмедемин, психология тарап жагында, мен азыр психотерапиядамын. Ошол жакта өзүмдүн эмемде психологиямды изучать этип, ушинтип иштеп атам да өзүмдүн үстүмөнчү. Круто. Вообще негизи баарына психология, баарына керек. Ой жүгүртүү. Согласись? Баарына керек ой жүгүртүү. Ой жүгүртүүнү психология жакта бул даже мен улам 120 000, 150 000, 200 000 коротуп. Не для того, чтобы там быть психологом, да, допустим, а для того, чтобы понимать себя, отношения с супругом, с мамой. Ушундай элементтерди мага келди, я понимаю, какой тебе нужен подход. Да. Для тебя я была умная. Жөн эле эмес, по факту сонун билимдерди бергеним маанилүү. Сага результат бергеним маанилүү. Либо же, мындай, 8 турбай 3 да? Очень хорошая цифра, то есть если психология жаатында дагы жакшы билимдерди алып кетсең, ошол жаатта жакшы наставник боло аласың. Наставник или мугалим боло аласың. Ошолорду, я не знаю, айына 10 000ден 15 000ден сүйлөп, сен сүйлөгөн умная дешет да, то есть билим сен өмүр бою окугуң келет, то есть постройки они всегда учат, всю жизнь учатся, действительно умные. Мен ошол эме окуганда жаза берем да, анан мынте берем да, я недостаточно знаю дей берем да, мисалы. Анан мисалы мен үйдө отуруп эле бетиме массаж кылып, ушундай курстарга жазып, өзүм үйрөнүп алып, анан үйдө отурган мамочкаларга да ушундай зарядка жасаш керек, бетке кам кош керек деп ушундай мисалчы. Мындай массаж кылыш керек деп үйрөткүм келет да, анан кийин я недостаточно знаю деп ушинте берем да. Вот. Сен ушу 3-4 немеси ушул да. Мындай да, чтоб ты понимала, мен экспертим 3 да, заткан эжечи. Так, постоянно курстарды окуп жүрөт. Так, недостаточно, у меня недостаточно знаний, анализ. Да блин, кыймылда, жаза, просто жаза. Мне не хватает знаний, мне недостаточно знаний, чтобы обучать. А есть люди, которые просто вот, окуп атат, параллельно берип атат да, жазып атат да, бул болсо дагы 100 курс керек. Бар нерсени реализация кылып бере албайт. Сен просто всю жизнь будешь вот так, да, понимаешь? Адамдар дагы умный, тупой, стористе бир ката ошибка жасаса, тупой, сапатсыз деп
көрүп жек көрүп калышың мүмкүн да. Сен үчүн ошол маанилүү, билимдүү болуп, умный. Сен умныйсың да, баары о, умный да, для тебя это важно. Бирок башыңдагы анализ сени бесконечный, сенде башыңдагы анализ сени кыймыл аракетке түшпөйсүң да, энергияңды ошого эле корото бересиң, ойлонуп, так эртең бизнес ачам, так жаңы жылда мен бизнес ачам, блогер болом, баламды көрсөтөм, хамский блог ачам, анан деген реклама алып баштайм, анан вертолеттон күйөөм роза ыргытат, анан рил тартабыз, мынтебиз деп кылбайсың, бирок башыңда эле кыла бересиң, жашоодо кылбайсың. Вот твоя ошибка в том, что сен башыңда эле ача бересиң бизнести, а жашоодо кылбайсың. Вот твоя ошибка. Тебе нужно это все, вот то, что ты умная для себя, будь теперь умной для других. Вот. Дагы жакшы, үчтөрдүн ичинен понимающая, түшүнүктүү экенсиң, 21 түрү. 8 бар экен. То есть келген акча жаза аласың да, колдоно аласың. Акчаны будет, да, вот этот прилив сил. Потом идеялар көп экен сенде. Идеялар күнүгө келет деп коебуз. Иже күнүгө келет, анан кылса болот, ошо пландап коем да, бирок ошо кылбайм да, мен недостаточно знаю, окуш керек, анан жакшы окуткандардан окуш керек, анан ичиш керек деп эле отуруп берем да. Вот видишь, ты выбираешь тупойлорду бөлүп саласың, отписка болуп көрбөйм, билим аз деп кетип каласың. Прям маанилүү, да. Я тебе рекомендую не делить на умных и тупых. Просто начни делать все. 1 менен 3 великие друзья деп айтат экен. Мен только 3-4 гана угам. Себеби дегенде булар сүйлөгөндө, вау, какая она умная деп турам да. Блин, өлө умная экен, какая она мудрая деп турам да. Вот биякта может эфирде 1 дегендер бар. Алар ушунчалык эгоисттер, только өздөрүн угат. Өзү каалаганды өзгөрөт. А вот действительно для тебя знак солидность, солидный даже мындай солидный болуп костюмшум кийген, балким эркектерди да может ошондойду да каалагандай. Только таких солидных людей воспринимаешь, статус для тебя важно. Но я тебе рекомендую, смотри, блогер болгонго тоже, да, видишь, деньги, вложения болушун керек, интересная жизнь. Результат был бы, если бы сен хотя бы твёрдый билим алып алсаң, вот психология жатын если изучать, диплом, сертификат алчы курсту оку, лицензия берчүсө, мындай лицензия эмес, мындай сен хотя бы ошондон кийин адамдарды консультация кылып, хотя бы, я не знаю, 1 айга 5000 сомго окута алгадай, сен окута аласың да, потому что мыкты наставник боло аласың, это твое прирожденное. То есть именно твое, да, наставник болгондо, наставник дегенде түшүнбөсө мугалим боло аласың да, мындайча сүйлөп мугалим болуп үйрөтө аласың. Сен деген билимди четко бересиң. Сен бөлбөйсүң, мындай меники, сеники деп справедливый болот да, сен справедливыйсың. Туганым эмес деп, сен баары кандай иштесе справедливое управление. Сенде ошол нерсе бар. Ошондо наставничествого силерге окуганда, мисалы, мен алыктан эмнени үйрөнөм? Наставничествого баракчаңызды көрүшүң керек. Бирок я вам рекомендую хотя бы с нуля, нолдон окуу. Наставничестводан эмнени үйрөнөсүз? Өзүңүз наставник болгонду үйрөнөсүз. Бирок өзүңүздө мындай бир психология жаатында кетем десеңиз, психологияны курс кылып, хотя бы 4 адамды 10 миңден, 15 миңден 1 айга наставник болуп башташыңыз керек. Когда-то мое наставничество стоило 15 000. 15 миң 2 айга наставничеством, 3 жыл мурун 15 миң сомго 2 айга алчумун. Ошончо уровеньдеги билимим болчу. СММ курс эле ачкан жардам берчүмүн. Андан кийин канча наставниктерди окуп, продюсер болуп, толтура результаттар жасап, кагылып, согулуп, инфобизнестин любой бүт эмесин баарын билгенден ар бир запуск 15 миңден экинчисинде уже 20 миң, 27 миң, 33 миң, то есть результат берип, билим алып, параллельно өскөн сайын чекта 5 миң, 10 миң деп өсүп келди. Азыр тегереги да, мындайча айтканда, анан 100 миңден анан баардыгы сразу эле болуп калган эмес да, туурабы? Башында 15 миңден башталган. Андан кийин сиз ошол 4 адамга результат бердиңиз. Аларга результат бердиңиз, ыраазычылык алдыңыз, аларды окуттуңуз, өзүңүзгө уверенность пайда болду. Кайра вложение кылдыңыз, окуп баштадыңыз.
параллельно постоянно я расту, вкладываю в себя знания. Мен 15 000 сомго окуткан кезде билимим 15 000 болчу. Я тогда и давала столько. А сейчас продюсер болгондо өзүнө өзү продюсер өзү мындай наставник, мындай ким наставник боло алат? Мисалы үчүн сиз хотя бы SMM, Reels чатта курстарды бүткөм, таргетти да билем, кундуз айы, мен SMM жаатында курс ачкым келет, ичинде Reels дагы болот, SMM дагы болот, таргет болот, ошонун баарын сабак кылып тартам. Бул хотя бы 5 000 болот. Ошону плюс психологияны ичине мышление кошуп, айымдарды хотя бы 5 000ден 10 000ден жумасына бир жолу жолугуп, 10 000ден бир айга 4 айында алып окуткум келет десеңиз түшүнөм. Да, можно. Наставничество, вот как я наставник болуу, Инстаграмда личный бренд үйрөтүү, Инстаграмды үйрөтүү болсо, 15 000 болсо можно. Бирок вообще 0 туп чайник эмесмин, мен SMM'ди хотя бы мобилографияны окуп келдим. То есть вообще даже сторис тарта алганды билбейм десе, анда 0дон баштап окуп алчы дейм да, для началачы. Мен Поэтому сториске чыгам, мен окуганмын немеден. Айгерим деген ким эле ошодон окуганмын. Мобилография, Reels Maker'de. Просто мен блогумдан деген көп нерсе айткым келет да, анан эмнени айтып берсем, с чего начать? Буну азыр баштап айтып берсем, аягына чыкпай калат да, суть деп ушинте берем да, бирок чыгара берем, любой нерсени тартып чыгара берем. Түшүнүк бар экен. Можно, да, можно. Мен просто 2 айдын ичинде өзүнүн курсун жазып чыгарганды үйрөтөм. Болгондо хотя бы 15 000ден 20 000ден 4 айым 5 айымда алып иштетип баштасын дейм болгондо. И плюс продюсер болгондо. То есть продюсер деген ким? Бул продюсер бизнеса. Сен бир айымды психологду же диетологду алып туруп, анын курсун сатып, за сценой анын курсун сатышып, анын личный брендин көтөрүп, аны жылдыз кылып, анан ошондон процент алган бул продюсер деген кесип да. Ошондон ошолорду үйрөтөм. Эгерде сен еще дагы сомневаться этип, даярмынбы, даяр эмесминби деп атсаң, хотя бы 0 базовый менин энергиямды, мен сабактарымды кантип берем, ушу базовый курстан баштасаң болот да. Бул 1 декабрданчы. Именно ал бир айга 5 000 сомдук курс, 100 сабак или ичинде 4 спикер, психолог, финансолог, таргетолог, дагы бир психолог, ушу 4 спикер өзүм да келем да. Анан хотя бы ошондон баштагының да, там, допустим, менин эмеме насаачылыгыма именно меникине келем десең, хотя бы ошондон баштасаң болот. Если действительно буякта мен менеджерлерим турат, мисалы үчүн консультация, бүгүн банковский рассрочка менен дагы 2 айым наставничество алышты, банковский рассрочка 6 айга 1 жылга бар. Бирок сенде вот анализда 3 деген 1 жыл анализ кылып келет магачы, чтоб ты понимала. 1 жыл анализ. Эгөрү ё-моё, 1 жыл анализ кылгыча мен чегим өсүп кетти десем да, ооба дейт да. Анда сен мындай мен үчүн анда сен андай умный болчу эмессиң дейт да. Мындан эмнени үйрөнбөй келем деп мынтип жүрдүм дейт да. Анан 1 жыл өстүң дейт. Андан кийин сага келдим көрдүңбү дейт да. Анан да, деп атам, потому что реально анализ, это ваш анализ да. Это нормально, это твоя данность. Я это понимаю. Мындай да, мен психологияда еще бала тарбия жөнүндө да окуп атам да. Ал жакта бала тарбия, баланы кантип тарбиялаш керек бүт билем да. Ошол жөнүндө курс ачып, ошол жөнүндө мен билбеген нерсени билбегендер толтура да, ошону айтсам болот да. А мен аны жаттап алып туруп, анан кийин мынтип айтышым керекмин деп элем. Вот твоя ошибка. Азыртадан блогто балдарыңды тарбиялап, ошол билимдерди алып атканыңды трансляция кылуу. Ошондо сен өзүң эксперттүүлүгүңдү акырындап качать этип баш. Ошондо сен почти 0дон баштайсың да. 2 ай, почти даярданып, 1 айдан аудиторияны топтоп, мындайча айтканда, билимде болуш керек и реклама, таргет кетиресиң, ага бир аз акча керек, 5 000, 10 биринчи 30 000 таптыңбы, 15 000 хотя бы сразу реклама вложение кылып. Я год почти не одевалась, пока в начале. Это были курсы, в таргет и так далее. Все шло в блог. Я даже себе платье не покупала. Когда мне замечания уже делали насчет стиля, ошондо гана анан кийим алып баштаганмын. Вот моя рекомендация номер 1 — это в меру анализировать и действовать.
келгенде сенде үч келгенде блин дейм да менчи. Көчүгүн көтөрүш оор. Да, көчүгүн көтөрүш оор. Качан көтөрөт? Выгода көргөндө. Потому что сен немножко жмотинасың да, даже билим жмот. А выгодаңды көрсөң, результат акча көрсөң, сен аны кыласың. Сен ушул жаатта акча көрсөң, сен аны кылып баштайсың. Вот правда, да, вот оно я себе говорю. Ошол акчасын көрсөткөн бирөө болсо ошону кылмакмын. Тебе нужно намерение поменять, сказать, мне нужен личный бренд. Кийин үйдө отурсам да хотя бы первые 50 тысяч, ошол иштеген 30 миң, 50 миңди мен үйдөн балдарымды карап отуруп тапкым келет, жанымды кыйнап. Сен потому что выгоданы көргөндө гана иштеп баштайсың да. Тебе нужно здесь увидеть выгоду, результат. Потом там результат көрө аласың, тынбай 6 ай иштесең. Баштасаң. Всё, рахмат, давай. Чоң рахмат. Так, мен консультация бергенде дайыма ушинтип прям кирип кетем. Прям не могу просто так давать консультацию. Баарыңыздарга рахмат. Прям 1,5 саат, 1 саат 40 мүнөт өтүп кетти. Ыраазычылык билдирем. Трекер привычекти биздин чатка салып коем. Сөз түрдө скачайте PDF версию, чтобы распечатка кылганда ачып кетсе 10 сом, 20 сом кетет. Распечатка кылганда сону болуп чыгат. И мага биринчи там, я не знаю, сторис, күнүгө 2-3 сторис, 3 сторис тартуу, күндө рилс чыгаруу, монтаждап, капкуттан монтаж кылып эле күнүгө рилстер чыгарып баштагыла. Балдарымды күнүгө кучактоо, я не знаю, бир адамга жакшылык кылуу күнүнө, бир адамга жакшы сөз, ыраазычылык айтуу. Да пиши каждому родственнику, начни прям с мужа, с мамы, с папы. 4-чү там, я не знаю, 20 приседаний или 20 мүнөт, полчаса басуу деп баштайсыңар. Баарыңар өзүңөргө ушул привычкаларды коюп туруп, тупо делаешь, галочки ставишь. Всё. Бул жакта эч кандай секрет жок. Тупо делаешь. Жазасың, что тебе нужно. Трекер привычекти PDF версиясын мен чатка салып коем. Менеджерлерге байланышып алсаңыздар болот. Мен кыздарым бар, дирекке жазыңыздар. Хорошо? Эгерде эфирим действительно пайдалуу болсо, бул жактан инсайт, жакшы бир билим ала алсаңыз, сөз түрдө сторис жазап, же болбосо мени отметка кылып койсоңуз, Белла Стелла деп, мен ыраазы болом. Ыраазычылык билдирем сиздерге. Обмен энергия болсун, мен сиздерге ушул билимдер сиздерге сиңимдүү болсун. Жана силерден мага эмне болгону жакшы сөз жана действительно пайдалуу болсо ыраазы болом. Рахмат барыңыздарга.